Казакстандын Алматы шаарында климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу аймактык маанилүү тренинг өтүп жатат. Ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн эксперттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып, бир нече көйгөйлүү маселелерди талкуулашты. Мисалы, жер кыртышынын бузулушу, суу ресурстарынын азайышы жана башка маселелер талкууланды. Катышуучулар бул маселелерди Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү биргелешип чечүү зарылдыгын белгилешти. Борбор Азиянын жерлеринин 20% деградация болду. Бул абдан чоң цифра. Демек топуракта эч нерсе өстүрүүгө болбойт дегенди билдирет. Андыктан тез арада эртерээк чараларды көрүү зарыл. Жер кыртышын калыбына келтирүүнүн бир нече методдору бар. Мисалы, биринчиден органикалык таштандыларды компост аркылуу азыктандыргычка айландырса болот. Экинчиден топурактын кыртышынын эрозия болуусунун алдын алуу керек. Үчүнчүсү бир аймакка бир нече өсүмдүктөрдүн түрлөрүн өстүрүү жардам берет. Иш-чаранын негизги максаты климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу келип чыккан маселелерди чечүү жолдорун издөө жана өз ара тажрыйба алмашуу болуп саналат. Бул маселеге байланыштуу масштабтуу иш-чара 12-15 май күндөрү Түркмөнстандын Ашкабад шаарында өтөт.